Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу биздин окуучуларыбыз, бүгүнкү сабагыбызга кош келиңиздер. Бүгүнкү сабактын темасы бул ниеттин күчү деп жазып коюңуздар. Биздин ички дүйнөбүздөгү, жан дүйнөбүздөгү ойлонуп жаткан ойлорубуз, ойлор бир да секунд, бир да мүнөт токтобой келип турат. Ар дайым биз эмне ойлонуп турабыз. Ичибизде ар кандай ниеттер айланат. Мына ошолордун туура болушу же туура эмес болушу канчалык деңгээлде биздин жашообузга таасир этет. Жана биз ниетибизди оңдосок, оюбузду оңдосок, түздөсөк, ыхластуу ниетке өтө турган болсок, ошондон биздин жашообуз дагы өсө турган болот экен, иншалла өзгөрө турган болот экен. Эми ниет боюнча накыл сөздөрдөн окуй өтөйүн. Ниет, ыхластуу ниет, ой биздин жашообузга түзмө-түз өсүүбүзгө таасир этет дейт. Машалла, караңыздарчы, биздин жакшы оюбуз биздин жашообуздун өсүүсүнө, гүлдөөсүнө, жакшы бир жыйынтыктарга жетүүсүнө, бул дүйнөдө да жана ахиретте да жакшы бир соопторго жетишүүбүзгө бул түзмө-түз ортомчу экен, себепкер болуучу экен. Ыхлас ниет дейт, бул биздин ахиреттеги бактылуулугубузга ортомчу дейт. Машалла. Биздин чын дилден берилип кылган ыхлас ниетибиз, кылып жаткан иштерибизди түздөйт дейт. Мисалы, биздин кылып жаткан иштерибиз болбой аткан болсо, жасап жаткан иштерибиз биз каалагандай болбой жаткан болсо, мамилелерибиз биз каалагандай болбой жаткан болсо, ошол ниетибизди, ыхлас ниетибизди түздөө менен, оюбузду түздөө менен ошол иштерибиз дагы түздөлөт экен. Биздин оюбуз, ниетибиз ичибизде болсо дагы ал үчүн сооптор жазылат. Машалла, хадисте келгендей, биз ичибизде жөнөкөй амалдарга дагы катуу ниет менен, жакшы ойлор менен ниеттенсек, биз тышыбызга чыгарып айткан жокпуз, же иш жүзүндө ал эчтеке жасаган жокпуз. Ичибизден гана, жөн гана жатып эле ойлонуп койсок, жакшы ойлонуп койсок, жакшы ниеттенип койсок, ошону жасабасак дагы сообун ала берет экенбиз. Бул боюнча мен алдыда мисалдарды келтирем. Ал эми күнөө нерселерди ойлоп койсок, күнөө иштерди, же болбосо биздин жашообузга зыян жете тургандай нерселерди ойлоп кое турган болсок, күнөө үчүн, күнөө иштер үчүн күнөөлөр жазылбай турат. Хадисте жазылбай турат. Качан ошол ишти иш жүзүнө, күнөө ойлогон ойду иш жүзүнө аткармайынча жазылбай турат. Бирок анын кандай коркунучу бар? Ошол жаман ой ойлой берсе, күнөө ой ойлой бере турган болсо, анын жүрөгү караят экен. Адамдын жүрөгү караят, жүрөгү алсыздайт, кадимкидей шайтанга жол ачылат экен. Демек, биздин жаман ойлорду, жаман ниеттерди ниеттенүү менен биз жашообузда эмне туура эмес бир иш аракеттердин келүүсүнө себепкер болуп калышыбыз мүмкүн экен. Ошол жөн эле оюбуз аркылуу эле. Көрдүңүздөр, бул жерден мына канчалык деңгээлде биздин ниетибиз маанилүү, маңыздуу экен. Мына ушул боюнча эми өтөбүз сабагыбыздын ичинде ниетибиздин, оюбуздун канчалык деңгээлде биздин жашообуздун сооптуу, ибадаттуу болушуна таасир этет экен. Эми мына азыр китептен сиздерге улуу аалымдарыбыздын бири Имам Газалинин китебинен ошол жакшы ошол хадистерди келтирип айтып берем. Бул жерде мына аалымыбыз өтө сонун мисалдары менен, хадис менен сонун кылып жеткирген. Аллага кулчулук кылган ар бир пенденин алгачкы милдети ниетти
үйрөнүү. Көрдүңүздөрбү, биз жашообузда бир эле ибадатыбызда эмес, биз толук жашообузда ошол ниетибиз менен иштегенди, оюбуз менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иннамал амалу бинниет деген. Ар бир амал, ар бир иштер, амалдар ниетке жараша деген. Көрдүңүздөрбү, ишти жасабай туруп сен жасай элексиң жумушту, бирок ошол жумушту жасабай туруп, башында сенин ошол ишке карата оюң кандай болду, ниетиң кандай болду, ошого жараша анан амал болот экен. Жыйынтыгы кандай болот экен? Башында эгер сен туура эмес ойлоп, ыргылжың болуп баштап, жасасамбы кылсамбы, болуп калабы болбой калабы, макул чеми жасай берейинчи деп башталган, башында туура эмес ниет менен башталса дагы, ал эмне, аягы да ошентип аягына жетпей да калышы мүмкүн экен, же болбосо аягы да сага жакпагандай начар болуп бүтүп да калышы мүмкүн экен. Ошол себептен ар бир иштин, ар бир амалдын, ар бир нерсенин, ар бир кулчулуктун башатында биринчи эле биздин ыхлас ниетибиз турат экен. Ыхластуу оюбуз биздин ички дүйнөбүз. Бул эмне, биз өзүбүздүн азыр бул сабактан улам биз өзүбүздүн кантип оюбузду өзгөртөбүз, кантип өзүбүздүн ниеттерибизди жаңылайбыз, түшүнүктөрүбүздү өзгөртөбүз. Адам өзүнүн аң сезимин, аңдап түшүнүгүн өзгөрткөндө, оюн ниетин өзгөрткөндө жакшы жака, ошондо анын жашоосу жакшы жака өзгөрүп баштайт экен, иншаллах. Мынакей, бул жерде айткандай, Аллага кулчулук кылган ар бир пенденин алгачкы милдети ниетти үйрөнүү. Демек, биз бүгүнкү сабактан ошол эмне иш баштабайлы жашообузда, кандай амал кылбайлы, кандай ибадаттын үстүндө турбайлы, илим алып баштап атабызбы, жумуш баштап атабызбы, ибадаттын үстүндө турабызбы, ошол ыхласыбызды, ниетибизди тууралап башташыбыз керек экен. Демек, ниетти үйрөнүшүбүз керек экен. Анан пенденин акыреттеги бактылуулугуна ортомчу болгон ыклас жана чын дилден берилгендикти түшүнгөнгө кылган иштери түзөлөт дейт. Машалла, көрдүңүздөрбү? Качан биз эмне деп атат? Качан биздин иштерибиз түзөлөт дейт? Качан биз ыхлас ниеттүү, таза ниетибиз менен, чын дилибиз менен башталганда, иштерибиз түзөлүп баштайт экен. Жана бул ыхлас ниет, бул биздин ахиретибиздин бактылуу болушубузга ортомчу болот экен. Пенденин бактылуулугуна ортомчу деп атат, машалла. Демек, көрдүңүздөрбү, биз бул дүйнө жана ахиретте жакшы бир жыйынтыктарга жетебиз десек, демек биз ички дүйнөбүздөгү оюбуздан, ниетибизден башташыбыз керек экен. Биз өзүбүздүн туура эмес түшүнүктөрдү оңдоодон башташыбыз керек экен. Ниетсиз иштер куру убарагерчилик. Мына көрдүңүздөрбү, эгерде кайсы бир ишти баштап атканда биз өтө маани бербей баштай турган болсок, же болбосо кандайдыр бир амал, ибадаттарыбызды баштап атканда ыхлассыз, мындайча айтканда кайдыгерлик менен ойлонбой эле баштай берсек, жыйынтыгы дагы ошондой болот, жана сообу да ошондой болот да. Сооп боюнча да алдыда айтып өтөм, эки адамды мисал кылып, бул эки адам, бирөөсү ыхлас менен баштаган адам кандай деңгээлде сооп алат, анан жөн эле мындай макул эми жасап коеюнчу, элдин баары жасап атат деп эле мейли ибадат болобу, кандай жумуш болбосун, мындай маани бербей баштаганын себебинен ал канчалык нерсеге жетет экенин. Машалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адын мындай хадисинде келип атат: иш аракеттер бир гана ниетке байланыштуу дейт. Машалла, көрдүңүздөрбү? Биздин иш аракеттер биринчи иш аракет болбойт да, биринчи адам эмне ойлонот,
биринчи адамдын түшүнүгү бар. Ошол түшүнүгүнөн анан ойлонот, ниеттенет, анан кийин иш аракетке өтөт да. Эми ошол ниети кандай болсо, ою башында ошол амалды, ишти, жумушту жасай электен мурда кандай болсо, анын аракети да ошондой болот экен, жыйынтыгы да ошондой болот экен. Демек биз эгер жашообузда жакшы жыйынтык алабыз десек, биз биринчи ой ниетибизге көңүл бөлүшүбүз керек экен. Бул жерде өзүң сиздерге жакшыраак түшүнүш үчүн 5 сфераны мисал кылып берейин. Мына 5 сфера, адамдын жашоосунда эң негизги 5 сферасы. Бул өзү менен болгон мамиледеги өзүнүн ою бар, өзүнүн ниети бар. Ибадатка болгон, мисалы кулчулукка болгон өзүнүн ою бар. Кандай ою бар? Кулчулукка болгондо, мисалы ихластуу намаз окуй албай атам, жетишпей атам, ушундай тахажжуд окуйн дедим эле тахажжудка тура албай атам, илим алайын дедим эле илим ала албай атам деп, ал жактан дагы эмне ойлору минус. Өзүнө болгон ою да минус. Мисалы колуман келбейт, билимсизмин, жашоом начар деген сыяктуу өзүнө карата энергиям жок, иммунитетим аз, ооруп кала берем, мисалы бул ден соолугуна байланыштуу деп өзүнө болгон ою кандай адамдын, динге болгон ибадаттарына, Аллах менен болгон мамиледеги ою кандай, ошону карасын. Анан күйөөсү менен, бул мамиледе, күйөөсү менен болгон мамиледеги ою кандай? Ушул 5 сферанын 3-үчүсү күйөөсү менен болгон мамиледеги ою. Мисалы, күйөөм мени сыйлабайт, мага жардамдашпайт, үйдөгү иштерди мен жасайм, бирок менин ошол жасап атканымдын көзүнө көрүнбөйт, мен баркымды билбейт. Күйөөм экөөбүз күндө чатакташабыз, урушабыз, тынчтык жок, жашоом жакпай атат, бири-бирибизди түшүнө албайбыз, күйөөм мага каралашпайт, жардамдашпайт, сүйлөшкүсү келбейт деп, мисалы көпчүлүк айымдар мага кайрылат, кандай кылам дейт. Бул учурда бул адам аялдын түшүнүгү болуп атат. Күйөөсү менен болгон мамиледеги түшүнүк болуп атат. Эми качан аял ошол күйөөсү менен болгон мамиледе ушинтип ойлосо, ушундай ниеттер ар дайым болсо, туура бул болячкасын тапты. Ооруп аткан жерин, минустарын биринчи адам таап алыш керек. Мына азыр көпчүлүк айымдар мага мына конкретно ушул бир айым ушинтип суроосу менен кайрылды. Кандай жашашты дагы билбей калдым, күйөөм менен сүйлөшкүсү келбейт, баарын өзүм кылам, чарчап калдым, кыйналып калдым депчи. Бул эмне болуп атат? Күйөөсү менен болгон мамиледеги аялдын ою болуп атат. Ошондой эле ден соолукка байланыштуу сферасында ошондой начар ойлору бар, иммунитетим слабый, ооруп калат. Ошондой эле балдарына болгон мамиледеги ою бар, жакшы эне боло албай атам, жакшы тарбия бере албай атам деген сыяктуу. Ошондой эле өзүнүн жумушуна карата ою бар да, жумушум болбой атат, бизнесим алдыга жүрбөй атат, акча жетпей атат, акча тартыш болуп атат, кымбатчылык болуп атат, кыйналып кеттим, өзүмө жаккан жумушту таппай койдум, өзүмдү таппадым, өзүм жолум таппадым деп, ошол жумуш жагынан акча жетпейт, дайыма тартыш, кыйналып жүрөм деген сыяктуу жумуш жагында, карьера жагында дагы анын эмне минус ойлору, минус ниеттери бар. Башкача айтканда, ал аялга пайда бербей тургандай минус ойлору бар. Ошол ойлорду эми кандай кылышыбыз керек? Ушул жерден жыйынтыгында айтып өтөйүнчү сиздерге. Бул учурда аял киши, мисалы күйөө менен мамилени келтирип берейин. Күйөө менен мамилесинде бири-бирибизди түшүнө албайбыз, уруш, чатак, мага жардам бербейт, мен баркым келбейт, сыйлабайт деген сыяктуу учур болуп атса, буну азыр башка сфераларга да саласыздар. Бул учурда эмне кылат? Болячкаңарды таап алдыңар, мына ушинтип минусту. Анан барып аял киши, кандай мага жагат? Суроо бергиле. Мен күйөөм менен кандай мамиле жагат? Анан жаз.
күйөөң менен кандай мамилелеш болгуң келет, күйөөң кантип сени сыйлап атканын, кантип сага белек берип атканын, кантип сага үйдө жардам беришип атканын, бири-бириңерди сыйлашып, бири-бириңер менен чогуу отуруп сырдашып, сүйлөшүп, урматташып, кадырлап, барктап, ушул нерселерди эми сага кандай сага кандай күйөө жагат, ошол нерселерди жазып чык. Сен точка Б-ны билесиң, башкача айтканда сага кандай жагат. Анан эмне кыласың? Жазгандан кийин сенде күйөөң мага кандай жагат, кандай мамилеси, кандай мамиле болуш керек биздин ортобузда, ошол нерсени билип алыш керек. Себеби көпчүлүк аялдар эмнени кааларын да билбейт. Эмнени кааларын билбегенден алар туура ой жүгүртүүнү, туура ниет коюуну, туура максат коюуну да билишпейт да. Сиз ошол нерсени билип алып, анан эмне кыласыз? Жазып алдыңыз. Идеалдуу картина бар. Күйөөм экөөбүздүн мамилебиз ушундай сонун болуш керек деп жазып алгандан кийин эле күйөөң эртеси күнү өзгөрүп кетпейт да. Эмне кылыш керек? 4 ай бою күйөөгө элестет, сен жазган, тетрадка жазып алган жакшы күйөөң жазып алдың. Сени кадырлаган, барктаган, сыйлаган. Эми сен ошондой мамиле кыл. 4 ай бою ошол күйөө уже менде бар деп айт. Ар бирөөңүздөрдө негизи ошол нерсе бар. Ар бирөөңүздөрдө ошол нерсе бар. Бирок ошол нерсени биз өзүбүздүн ниетибиз менен, туура ниетибиз менен, туура оюбуз менен ошого барышыбыз керек, өзүбүздү тарбиялап, Күйөөңүздөр негизинен ала турган болсок, эң жакшы күйөө. Эң жакшы күйөө. Бирок ошол нерсени сиздердин жашооңуздарга келиш үчүн ушул мен айткан нерсени жасайсыздар. Уже эле күйөөң ошол сен жазгандагыдай идеалдуу сонун күйөөгө мамиле кыласың. Сен идеалдуу уже күйөөң бар. Элестет, уже сен тетрадка идеалдуу күйөөнү жаздың го, ушундай мени сыйлаган. Эми ошол сени сыйлаган, сени барктаган, кадырлаган, сени менен сырлашкан, сага жардамдашкан күйөөгө сен кандай мамиле кылат элең? Суроо, кандай мамиле кылат элең? Албетте сени сыйлап аткан күйөөгө сен дагы жылмайган жүзүң менен күтүп аласың. Сен дагы ошондой сонун мамиле кыласың. Аны тажата бербейсиң, тажаткан суроолорду бере бербейсиң, наалый бербейсиң. Жаман мындай мамилелериңди көрсөтпөйсүң да. Идеалдуу жакшы күйөөгө сен жакшы мамиле кыласың. Демек сен бүгүнтөдөн баштап жакшы мамиле кылып башта. Сенин эмне кылып атат? Аракетиң өзгөрүп атат. Азыр сенин күйөөңө карата аракетиң өзгөрүп атат. Эми ошол эң сонун жазып алган күйөөңө 4 ай бою ошондой күйөөңө мамиле кыл. Идеалдуу күйөө уже менде бар. Адамдын жашоосу качан өзгөрөт, качан аракети өзгөргөндө. Эгерде сиздер оюңуздар менен ал нерсени ниетиңиздер менен ичиңиздерде ниетти өзгөртө албай атсаңар, жок дегенде аракетиңер менен барып туруп силерге жаман мамиле кылып атса да, күйөөңөр мурдагыдай эле мамиле кыла берет да, туурабы? Жаман мамиле кылып, мисалы силер менен сырлашпай, силерди барктабай, ошентип жатса дагы сиз барып жылмайып, идеалдуу күйөөгө мамиле кылып аткандай мамилени кыла бериш керек. Токтотпой 4 ай. Анан 4 айдан кийин эмне сиз көрөсүз? Сиздин мамилеңиздин негизинде анын дагы сизге болгон мамилеси өзгөргөнүн көрдүңүздөрбү? Анан сиздин оюңуз өзгөрүп баштайт кадимкидей. Сиздин ниетиңиз өзгөрүп баштайт кадимкидей. Адамдын ниети, ою ушунчалык күчтүү. Эмне? Ошол сиздин ниетиңиз, оюңуз өзгөргөн сайын Аллах Таала да жакшы жака өзгөрөт да, жакшы жака өзгөргөн сайын Аллах Таала да силерге дагы да жакшыны арттырып бере берет, жардамдашат. Азыр бул жерде ал боюнча окуп өтөм. Көрдүңүздөрбү? Ошентип сиздин түшүнүгүңүз өзгөрөт. Көрсө, мен ушундай жакшы мамиле кылсам, күйөөмдүн да мамилеси өзгөрөт турбайбы? Анан ар дайым ошол жакшы ойлогула, жакшы
күйөөңүзгө карата жакшы ниеттенгиле, жакшы ниетти күткүлө, жакшы ойду күткүлө жана аракетиңерди токтотпой жасай бергиле. Ошентип 5 сфераңардан тең ушундай мамиле кылышыңыздар керек. Аллах силердин сырткы турпатыңарга жана мал байлыгыңарга карабайт. Ал силердин жүрөгүңөргө жана жасаган иштериңерге карайт. Мен өйдөдөгү хадисти окуй, буга өтүп кетиптирмин, мейли азыр окуйн. Бул жерде эмне деп атат? Аллах Таала биздин ички дүйнөбүзгө карайт экен. Көрдүңүздөрбү? Себеби монол нерсени да айтып өтөйүнчү ушул жерден эстегенде. Көпчүлүк адамдар ойлойт, адамдын акчасы бар болгон үчүн, акчаны маанилүү кылып, акча бар болгон үчүн чоң бир нерселерди сатып алып атат, тышкы дүйнө эле көрүнөт да. Адамдаргачы тышкы дүйнөдө эле бул акчасы бар болгон үчүн алып атат, бизнес укмуш жүрүшкөн үчүн сатып алып атат депчи. Башкача айтканда, акчам болгондо гана чоң бир нерселерди сатып алам, акчам болгондо деп маанилүүлүктү акчага коюп, ушундай мындай тышкы бир дүйнө нерселерге ошондон болуп атат деп ойлошот да. Бул нерсе туура эмес. Адамдын негизинен кандай? Адамдын ички түшүнүгү өзгөргөн үчүн жана чоң ийгиликтерге жетет го адамдар. Чоң ийгиликтерге, чоң байлыктарга жетет го. Ошол нерсени акчасы бар болгон үчүн жетпейт экен адам. Адамдын ички дүйнөсүн өзгөрткөн үчүн жетет экен. Ички дүйнөсү дегенден максат анын түшүнүгү өзгөрдү, анын көз карашы өзгөрдү, анын ниети, ою өзгөрдү. Ошол чоң деген ийгиликтерге, чоң деген байлыктарга, чоң деген жетишкендиктерге алардын ички дүйнөсү өзгөргөн үчүн, түшүнүгү, ою, ниет өзгөргөн үчүн ошол нерселерге жетет экен. Бирок жөнөкөй адамдар, билими жок адамдар ойлойт экен, адам ошол акчасы бар, ошон үчүн сатып алды, акчасы бар болгон үчүн ошондой чоң нерселерди сатып алат депчи. Бирок чоң нерселерге адам ушул нерсени эстеп калышыңыздар керек. Чоң нерселерге, чоң ийгиликтерге адам жетет бул ички дүйнөсү аркылуу гана. Ошол себептен адамдын ички дүйнөсү маанилүү. Анын эмне? Анын акылы өзгөрөт, түшүнүгү өзгөрөт, аң сезими өзгөрөт. Ал адамдын аң сезим, акыл, түшүнүктөрү өзгөрсө, адамдын ою дагы, ниети да өзгөрөт да. Мына ошолорду ички дүйнөбүздүн менен иштешкенде гана адамдар жакшы жыйынтыктарга жетет экен. Бирок көпчүлүк адамдар түшүнбөйт экен. Жана алар эмне? Акчаң болсо анан сатып аласың да дейт экен да. Көрүңүздөрбү? Анан көпчүлүк адамдар ошондой ойлогон үчүн тытынып жанталашып иштешет да. Тытынып жанталашып иштеп үй алып, машина алат да. Бирок эч качан чоң ийгиликтерге, чоң нерселерди сатып алууда дагы бул чоң бир ийгилик жана бир нерселерди сатып алууда акчага сатып албайт. Же тытынып иштеп жанталашып иштеген үчүн ал нерсеге жетпейт экен. Адам түшүнүгүн өзгөрткөн үчүн, ички ниетин өзгөрткөн үчүн, ой жүгүртүүсүн өзгөрткөн үчүн, түшүнүгүн өзгөрткөн үчүн анан жетет экен. Ошол себептен биздин ички дүйнөбүз, биздин ыхластуу ниеттерибиз ойлорубуздан башталат экен да. Биз ошол ниет, ыхлас ниеттерибизди оңдоп, ыхластуу кылып, ойлорубузду оңдогон сайын биздин жашообузга ийгиликтер келе берет экен. Өйдөдөгү хадисти окуп коеюн. Булар чогулчу, мына иш аракеттер бир гана ниетке байланыштуу дейт пайгамбарыбыз. Не дейт? Иш аракеттер бир гана ниетке байланыштуу. Ар бир адам ниетиндегисине жетет дейт. Машалла, көрдүңүздөрбү?
ар бир адам ниетиндегисине жетет дейт. Кимдин хижраты Алла жана анын элчисине арналса, анын хижраты Алла жана анын элчиси үчүн кылынган болот дейт. Машалла, көрдүңүздөрбү? Бул жерде ибадатта дагы кандай иш амалдарды баштабайлы, кандай ибадат болбосун, эмне иш нерсе баштабайлы, биз башына Аллах ыраазычылыгы үчүн деген катуу ниет менен башташыбыз керек экен. Бул жерде эгерде биз ошол Алла ыраазычылыгы үчүн деп анан артына кошосуңар, эмнеге жеткиңер келип атат, кандай жакшы жыйынтыктарга жеткиңер келип атат. Мисалы, Алла ыраазычылыгы үчүн Аллах гана ыраазы болсун. Ушуну менен адамдардын туура жолго түшүшүнө себепкер болоюн. Ушул нерсени баштоо менен, ey Аллахым, мен бул дүйнөдө жүзүмдү жарык кыла көр, ахиретте жүзүмдү жарык кыла көр, кыямат күнү өзүңдүн паанаңа ала көр, бейишиңди бере көр деп бул кошосуңар ниетти да, ниетиңерди улантып туруп. Эгер ниетиңер башындагы могу жерде айтып атпайбы, хижратыңар дейт. Бул жердеги хадисте бул Меккеден Мадинага сахабалар хижрат кылып атканда пайгамбарыбыздын айткан сөзү да, башкача айтканда көчүп аткан. Хижрат деген көчү. Ошол көчүүңөр ким үчүн? Дин үчүн болдубу? Бул жерде мисалы Аллах үчүн деп атат, Аллах үчүн, дин үчүн, дин мээнети үчүн кылсаңар хижрат, көчсөңөр дейт. Жыйынтыгында соолунда эмне деп жазылат? Аллах үчүн, дин үчүн мээнет деп, хижрат кылды деп жазылат. Ошондой эле биз эмне иш баштабайлы, ошол баштап атканыбыздын, ар бир баштап аткан ишибиздин, нерсебиздин, ибадатыбыздын башында Алла ыраазычылыгы үчүн мээнет кылып жатам, Аллах үчүн курбандык кылып жатам. Мисалы, сен убактыңды курбан кыласың, билбейм, акчаң менен курбан кыласың, билимиң менен курбан кыласың, эмне менен мээнет кыласың, эмне менен сен Алла ыраазычылыгы үчүн эмне нерсеңди курбан кыласың, мээнет кыласың. Мына ошолорду дагы айтып өтөсүңөр. Эми бул жерде пайгамбарыбыз мына улантып атат хадисинде: ал эми кимдин хижраты мал дүнүйөгө жетүү же аялга үйлөнүүгө багытталса, демек анын хижраты максатына жараша болот деп атат. Эми ошол хижрат көчүүнү, Меккеден Мадинага көчүүсү, мал мүлк үчүн, бизнес үчүн көчсө, жумушу үчүн көчсө, жумушу үчүн көчкөн болот, аял алуу үчүн көчүшкөн болсо, ошол ниетине жетет деп атат да. Пайгамбарыбыз бул жерде айтпадыбы, ар бир адам ниетиндегисине жетет деп, башкача айтканда, бул жерде эми күнөө эмес, сен аял алуу үчүн же болбосо бизнес үчүн мээнет кылсаң, бул жерде күнөө болот деген жок. Болгону бул жерде сен ар бир ишти эмне ниетте баштап атсаң, ошол ниетиңе жетесиң деп атат. Акырында ошол соогу жазылат деп атат да. Көрдүңүздөрбү? Ошол себептен биз сөзсүз түрдө мен силерге мисалы айтарым, биз мейли ал ибадат болсун, мейли ал дүнүйөлүк жумуш болсо дагы биз Алла ыраазычылыгы үчүн дегенди кошушубуз керек. Алла ыраазычылыгы үчүн деп ниет кылышыбыз керек да. Өзүбүздүн эле кызыкчылыгыбыз үчүн эмес. Мисалы, турмушка чыгууда, аял алууда дагы, ey Аллахым, сенин диниңди толуктагым келет, мисалы, пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткаргым келет деп ушундай ниетиңиздерди толуктап айтып өтүшүңүздөр керек экен да. Бирок эң негизгиси бул жерде хадистин берип аткан мааниси эмне болуп атат? Башында кандай ой менен баштасак, кандай ниет менен баштасак, кандай ишти баштабайлы, ошол берилет деп атат да. Ошол берилет деп атат. Ошол себептен биз эмне жумуш баштабайлы, жасай элек жатып эле ошонун жыйынтыгы берилет экен түшүнүп атабыз бул хадистен. Кийинки, жакшы ниеттин күчү соопко айланат. Азыр сиздерге ушул хадисти дагы окуп берейин. Бул жакшы ниеттин күчү. Бул жерде динибиз ушундай даанышман улуу экен да. Биздин ар бир ойлоп аткан ойлорубуз,
ар бир ойлоп жаткан ойлорубуз кандай ойлор болбосун, жакшы ой болобу, жаман ой болобу, ошон үчүн бизге эсептелинет экен да. Мисалы, сиздер ойлобошуңуздар керек да. Ниет деген эмне? Ичиңерде ойлоп атасыңар, ичиңерде ойлоп аткан нерселер бул. Ичиңерде силер бир да секунд токтобой ар нерсени ойлойсуңар. Жакшыны да ойлойсуздар, жаманды да ойлойсуздар да. Бирок биз ошол көрдүңүздөрбү, ушул ойду дагы биздин ислам динибиз контролго алган да. Башка эч бир жерде бул айтылбайт, бир гана биздин динибизде көптөгөн хадистерде келип отурат. Канчалык деңгээлде биз жөн эле жатып эле оюбуз менен же күнөө таап, же сооп таба берет экенбиз. Карасаңыздар, кантип сооп табабыз? Мисалы, жөн эле сиз жатасыз. Анан ушундай аалымды көрүп атасыз да. Мисалы, аалым түнү күнү менен илим алып атат, илим таркатып атат, Аллах ыраазычылыгы үчүн деп. Сиз ага суктандыңыз. Деп ошондой аалымга суктандыңыз. Мен да ошондой болсом экен деп кааладыңыз. Чын жүрөгүңүз менен кааладыңыз, ойлодуңуз ошону. Ошол үчүн да сиздерге сооп берилет экен. Ошол аалым канчалык түнү күнү менен илим алып, илим берип сооп алып атса, ошол ойлоп койгонуңуз үчүн да сооп берилет экен да. Бул хадисте келген, билесиздер, Бул хадисте келген. Эми караңыздар, да бир жеңил мисалдардан келтирейин. Түн ичинде жатып атканда ниет кылыңыздар, түнкү саат 3-тө туруп тахажжуд окуйм деп. Ким ошентип тахажжуд окуйм деп ниет кылса, ошону катуу ниеттенип сооп алайын деп жатса, бирок тура албай калса, бирок катуу ниеттенип жатса, ошол жасай албай калса, жөн эле ичинен ойлоп койгону үчүн да сооп алат экен. Машалла, көрдүңүздөрбү, азыр сиздер түшүнүп атасыздарбы? Биз жөн эле сүйлөп жасап дегенди айта элекмин мен азыр. Атайын сүйлөш керек, же атайын барып жасаш керек. Жок, жөн эле сиз ойлоп койгон үчүн, жөн эле ичиңизден, жаныңызда балким толтура туугандарыңыз бар, досторуңуз бар. Алар сиздин ички дүйнөңүздө эмне болуп атканын билбейт, бирок сиз ички дүйнөңүздө оюңуз менен эле толгон токой соопторду таба беришиңиз мүмкүн экен. Толугу менен сизге ошол ойлонуп атканда эле сооп жазылып бериши мүмкүн экен, же болбосо күнөө дагы жазылып калышы мүмкүн экен. Эми башта айткандай, күнөө жазылбай турат ойлонгонго, бирок жүрөк караят, бирок шайтанга жолдор ачылат экен да. Ошол себептен биз ар бир ойлоп аткан сөзүбүзгө көңүл бөлүшүбүз керек экен. Жана азыр эле мисал келтирдим го, ошол аалым болсом деп ниет кылган үчүн, бирок сизде ал нерсе жок, бирок ниет кылган үчүн да сооп таба бересиз. Мына бул жерде ошол боюнча хадис башкачасы. Жабир бин Абдуллах аль-Ансари баяндайт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге жортуулда жүргөнүбүздө мындай деди: Мадинада жортуулга чыга албай калган адамдар бар. Силер кайсы жолду басып, кайсы жылгадан кесип өтсөңөр да, алар ниеттеринен улам силер менен бирге, тактап айтканда силер менен бирдей соопко ээ болушат. Оору суркоо алардын биякка келишине жолтоо болду. Көрдүңүздөрбү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан экен. Бул жерде оору суркоонун айынан пайгамбарыбыз менен сахабалар менен жортуулга чыга албай калгандар бар экен. Бирок алар катуу каалашкан чыгууну, бирок алар себептен улам чыга алышкан жок. Анан пайгамбарыбыз эмне деп атат? Силер жортуулда кандай жерден басып өтсөңөр, кайсы жолдон басып өтсөңөр, бардык кылган ошол кандай сооп алсаңар дейт, алар дагы ошол ниеттеринен улам ошол соопторду алат дейт. Машалла, көрдүңүздөрбү, биздин динибиз кандай улуу зат. Биз каттуу бир нерсени кааласак дагы жасаган жокпуз аракет кылып, бирок ошол ыхлас ниетибиз менен, чын жүрөгүбүз менен ойлоп, каалап, ниеттенсек, ошол үчүн да биз сооп ала берет экенбиз. Машалла.
Кийинки Салим бин Абдулла ниеттин баалуулугу тууралуу мындай дейт: Алланын пендесине жардамы анын ниетине жараша болот. Кимдин ниети алсыздаса, Аллах анын жардамы да ошончолук азаят дейт. Машалла, көрдүңүздөрбү? Биз канчалык ниетибиз ибадатта түз болсо, канчалык биз катуу Аллах Тааланын бизге жардамы болуп турат экен, биздин ниетибизге жараша дейт. Көрдүңүздөрбү? Биз эгер ибадатка карата болушунча ниетибизди оңдоп, ибадаттарга карата ниеттерибизди оңдосок, ошончолук Аллах Тааланын бизге жардамы болуп турат экен да. Көрдүңүздөрбү? Ар бир иш амалда, ар бир жерде бизге Аллах Таалам жардамдап турат экен. Бул жерде жана 5 сфераны айтып өттүм го. Биз ниетибизди түздөп турсак, ниетибизди, ойлорубузду оңдоп турсак, бизге Аллах Таала жардам берет экен. Мисал карагыла, жана 5 сферада күйөө менен болгон мамиледе улам биз ниетибизди жакшы жакка оңдоп турушубуз керек экен. Оюбузду жакшы жакка ойлоп турушубуз керек экен. Улам өзүбүздү жакшы жакка оюбузду буруу менен Аллах Таала бизди жардамдашат экен бизге. Ошонун дагы жакшырышына жардамдашат экен. Кимдин ниети алсыздаса дейт, мейли ал ибадатта болсун, мейли ал башка иштерде болсун, ниетибиз мисалы кайдыгер болсо, ниеттенбесек, жаман ойлорду ойлой берсек, маани бербесек, ойлоп жаткан оюбузга, ниеттерибизге маани бербейт деген адам алгандай, ал мээсине кандай ой келсе деле ойлоно берет да ал. Мисалы токтотпойт жаман ой келатканда. Ошол алсыздаса ниети, Алланын жардамы да ошончолук азаят дейт. Көрдүңүздөрбү? Демек биз начар ойлоно берсек, Аллах тарабынан жардам азаят экен, жана ошол начар ойлонгонубуз анан иш жүзүнө ашат экен. Себеби пайгамбарыбыз эмне деди? Ниеттер, амалдар ниетке жараша деди. Амалдарыбыз, иштерибиз жыйынтыгы биздики ниетке байланыштуу деп хадисте келип атат. Кийинки Дауд ат-Таи жакшы адамдын ниети такубалык дейт. Биздин такубалык ниеттен башталат дейт. Машалла. Көрдүңүздөрбү? Биздин такубалыгыбыз, биздин жакшы жакка өзгөрүүбүз, биздин оюбуз, ниетибизден, ички дүйнөбүздө эле ойлоп койдук. Карасаңыздар, ички дүйнөбүздө эле ниеттенип койдук. Ички дүйнөбүздө эле жакшы жагын ойлоп койсок, анан жакшы жакка кетет экен. Ошол мына такубалык ниеттен башталат. Машалла. Анын бардык дене мүчөлөрү дүйнөгө жабышса да, бир күнү ниети ага туура багыт берери шексиз дейт. Машалла, көрдүңүздөрбү? Жада калса биз аракет жүзүндө, мындай иш аракет жүзүндө жаман иштерди жасап жүрсөк дагы дейт, ниетибизди, оюбузду түзөй берсек, оңдой берсек, түшүнүгүбүздү оңдой берсек, бир күнү ошол жакшы оюбуз акыры жана жаман иштерибизди эмне кылат экен? Жакшы жакка кылып түздөйт экен. Азыр мисалы сиздер күйөөңүздөргө карата жаман ойлор болуп атса, мамилеңерге, жашооңорго, өзүңөргө карата, бизнес жумушуңарга карата, ден соолугуңа карата, ибадатыңарга карата, деги эле ошол жашооңорго карата кандай начар бир ойлор болуп атса, ниеттер болуп атса, ошол түшүнүүңөрдү өзгөртүп, жакшы жагына буруп саңыздар, иншаллах ошол эмне кылат экен? Жакшы ниетиңер түздөп, оңоп кетиши шексиз дейт. Жакшы иштердин тиреги ниет дейт. Машалла. Биз кандай иштерди баштабайлы эмне кылабыз? Биринчи ойлонобуз ошону, биринчи ниеттенебиз ошону, анан баштап атканда катуу ыхлас ниетибиз менен жакшысын күтүп туруп анан башташыбыз керек экен. Мейли ал ибадатта болбосун. Бул жерде эми иш деп атат, иштердин тиреги ниет деп. Көрсөңөр, иштердин тиреги дейт, өзөгү, устуну, тамыры ниет деп атат. Ниетсиз эч нерсени баштабашыбыз керек. Жакшы ниетсиз, жакшы ыхластуу, таза ниетсиз
таза ойсуз баштабашыбыз керек. А эгерде ошол ишке карата биздин ниетибиз туура эмес, оюбуз башкача, мындай бизге жаккандай эмес, мындай пайда бере тургандай эмес болуп атса, баштабашыбыз керек. Анда биз биринчи ниетибизди өзгөртүшүбүз керек. Мисалы, ал ишим болобу болбойбу деп жаман ойлоп, болбой калса керек деп ойлоп турсак, ойлоп туруп эле анан баштап алсак, ал биз ойлогондой жаман деле болуп калышы мүмкүн, жемишин деле бербеши мүмкүн, жыйынтыгы деле болбошу мүмкүн да бизге жагарлык. Ошол себептен эмне биринчи кандай ишти баштабайлы, ниеттен башташыбыз керек экен, ойдон башташыбыз керек экен. Ошондой эле ибадатта да ошондой. Ибадатыбызды да намазга кирип атканда катуу ыхлас ниетибиз менен башташыбыз керек. Ар бир амалга кирип атканда катуу ниет менен башташыбыз керек. Ушул жерден азыр айтып өтөм. Кээде ибадат ниет бузулгандан күнөөгө айланып калышы мүмкүн. Көрүсүздөр ибадаттарга байланыштуу. Бул эми чоң тема, буну айтып өтпөй коеюн. Негизи бул боюнча айтып өткөм, биздин мисалы ушундай жакшы ибадаттарды баштайбыз, мисалы садака беребиз. Жасап койдук да, жакшы ибадатты жасап койдук да, садака бердик, курбандык чалдык деген сыяктуу. Анан кийин ниетибизде ой, мен деген садака бердим, мен ушундаймын деп ичибизден ушундай кылып туура эмес ойлорду жүгүртүп, же болбосо досторубуз келгенде анча мынчасына мактанып коюп, ушунча садака бердим, ушундай жакшы иштерди кылдым деп коюу менен адамдын ошол туура эмес ою, туура эмес ниети аркылуу ушундай чоң бир ибадаттары дагы жокко күйгүзүп салышы мүмкүн экен да. Сактанышыбыз керек экен, карагылачы. Адаттагы эле бир иш жакшы ниет менен сооптуу ишке айланган учурлар да болот дейт. Болот. Ниеттин адатты ибадатка айландыра турган күчү бар. Ниеттин адатты караңыздар, биз жакшы оюбуз менен, ниетибиз менен мындай адаттагы нерсени деп атат да, бул привычкаларыбыз, күнүмдүк и так деле аны кылам да, и так деле жасап жүрөм күндө. Ошол и так деле жасап жүргөн нерселеримди жакшы оюм менен, жакшы ниетим менен ибадатка айландырып койгон күчү бар экен да, жакшы оюбуз мененчи, машалла. Аз мисалдар келтирип берем буга. Анын соогунун эселенип көбөйүшү да ниетке жараша болот, машалла, көрүңүздөрбү? Анын соогунун эселен, бул жерде эки адамды мисал кылып берейин. Эки адам бирдей амалды кылып атат да. Эки адам бир эле 2 рекет намаз окуп атат деп коелу, тахажжуд намазын окуп атат. Же болбосо ошол эки адам окшош эле бир адамга 100 сомдон садака берип атат деп коелу. Эми бир адам садака бергенде мындай сурап атыптыр, макул байкуш бечара экен, берип коеюнчу, жанымда акчам бар да, макул эми деп жардам болсун деп эле мындай көп көңүл бөлбөй эле акчасын берип коюшу мүмкүн да. Макулчу депчи, сурап келиптир депчи. Маани бербей берип коюшу мүмкүн. Ал ошол канчалык деңгээлде ошол ыхласы менен берди, ошого жараша алат. Анан бир адам 100 сомду берди, бирок ушундай катуу ыхлас ниети менен берди да. Аллахым, ушул эми 100 сом эч канча деле болбойт, бирок ушул адамга жардам бере көр, ушул эмне берген нерсенин пайдасын тийгизе көр деп анан ал адамга да дуа кылып, анан өзүнө да дуа кылып, мисалы садака бергенден ата энесине соогун арнап, эгер өтүп кеткен болсо соогун багыштап, өзүнө арнап, үй бүлөсүнө арнап, жакшы дуа ниети менен өзүң кабыл кыла көр деп, эң биринчиси Аллахым сен ыраазы боло көр, сен ыраазы боло көр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди ушул нерсеге үйрөткөн эле. Ушундай кыйналган адамдар болгондо биз сөзсүз түрдө жардам беришибиз керек. Мен сүннөттү аткарып атам, сенин ыраазылыгың үчүн берип атам, сенин ыраазылыгыңдан үмүт өтүп
атамын, ey Аллахым, сенин ыраазылыгың үчүн деп эгер биз бере турган болсок, жана ушундай жакшы ичибизден, балким жаныңарда досуңар өкүңөр тең 100 сомдон берип атасыңар, ал өзүнүн ичинен ойлошу мүмкүн, бирок эч нерсе маани бербей берип коюшу мүмкүн. А сиз болсо ушундай дуа кылуу менен, ушундай бир ичиңизден эми чыгарбай элесиз, бирок ичиңизден аябай мындай катуу ниет менен, бекем ниет менен, туура ой менен берсеңиздер, сиздерге ошол өзүңүздүн канчалык деңгээлде ниетиңиз бекем болсо ошого жараша соо берилет экен. Карагылачы, бир эле 100 сом берилет, бирок ал кимдики ыхластуураак болду, кимдики Аллах ыраазычылыгы үчүн болду, ошолордун сообу көбүрөөк болот экен. Көрдүңүздөрбү? Ихласы жок жасап койгон адамдан. Жанагы мисалы 2 рекет намаз окуду, мисалы азыр хажат намазын 2 рекетин окуп, бир адам жөн эле окуп койду. А бир адам ушундай катуу ыхласы менен окуду, Аллахтан дуа кылды, илап окуду, бул адамдын намазы такыр эле башка, тиги адамдын намазы такыр эле башка да. Ошол сыяктуу эле ар бир иштин, ар бир ибадаттын маани маңызына чыгаруучу бул биздин ичибиздеги ыхластуу оюбуз, ыхластуу ниетибиз көркүнө чыгарат экен да. Түшүндүк, машалла. Көрдүңүздөрбү? Эми бул жерден айтып өтөйүн ушул адат боюнча. Адаттагы жөнөкөй иштер жакшы ниет менен сооптуу иштерге айлангандай эле бузук ниет менен күнөөгө айланып да калат. Могу жерде караңыздар, адаттагы жөнөкөй иштер деп атат. Адаттагы бул күнүмдүк биздин иштерибиз бар да, күнүмдүк эле итак жасай турган биздин привычкаларыбыз бар. Итак да эртең менен турасыздар, итак да жасанып, күзгүгө көрүнөсүздөр, жумушка барасыздар, келесиздер, тамак жасайсыздар, балдарыңарга, күйөөңөргө тамак бересиздер, үйдү жыйнайсыздар, жатасыздар. Башкача айтканда күнүмдүк күндө аткарылуучу эле окшош эле бир жумуштар бар да, адаттагы привычкаларыңар. Ошол нерселерди эми сиздер эч кандай маани бербей аткарып берсеңиздер, сиздерге сооп жазылбайт. Себеби ичиңерден силер маани берген жоксуңар. Эми азыр бул сабакты көргөндөн сиздер ички дүйнөңүздөрдө өтө чоң маани берип, өтө чоң ниетиңерди, оюңарды маани берип жасай турган болсоңуздар, эми эмне деп атат бул жерде? Адаттагы жөнөкөй иштер жакшы ниет менен сооптуу иштерге айланат дейт. Жөнөкөй привычка менен эле, жөнөкөй күнүмдүк нерсени аткарып отуруп эле сиздер чоң соопторду таап коюшуңуздар толук ыктымал экен. Эмнеге? Себеби сиздер мисалы үйдөн чыгып бараткан кезде сиздер сөзсүз түрдө күзгүгө көрүнөсүздөр. Жолугум кандай, жакшы элеби, баары сонунбу деп күзгүгө көрүнүп чыгасыздар да. Бирок ошол жерде жолугум жакшыбы деп силер сооп албайсыңар. Бирок ичиңерден Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тышка чыгардан мурда күзгүгө бир көрүндү эле, мен азыр сүннөт аткарып атам. Сүннөттү аткарып атам деген ниет кетти. Карасаңыздар, ой кетти. Мен пайгамбардын сүннөтүн аткарып атам. Ошон үчүн сиздерге сооп жазылат экен. Тамак жасап атканда, үйдү жыйнап атканда пайгамбардын сүннөтүн аткарып атам. Суу ичип атканда пайгамбар көрсөткөн таризде сүннөтүн аткарып атам. Даратка кирип атканда ичиңерден эле бисмилля деп койсоң сүннөттү аткарып атам. Жатып атканда пайгамбардын таризинде, туруп атканда пайгамбардын, адамдар менен сүйлөшүп атканда, отурганда, турганда, басканда, жумушта жүргөндө кандай таризде болбогула ичиңерден пайгамбардын сүннөтүн аткарып атам, пайгамбардын сүннөтүн аткарып атам. Пайгамбар мисалы атыр себинген, бул сүннөт жөн эле мисалы үйдөн себингенде ооба күйөөм үчүн жашынакай жасанам дейсиңер, өзүңөр үчүн жасанам дейсиңер, бирок биринчи очередде пайгамбардын сүннөтүн аткарып атам деп ниет ой кеткен үчүн эле, жөнөкөй ой кеткен үчүн эле сиздерге сооп жазыла берет экен. Машалла, көрдүңүздөрбү? Ушундай улуу сооптор сиздерге жөнөкөй ойдун негизинде эле сооптор айланып калат экен да, адаттагы күнүмдүк эле иштериңиздер. Ошол себептен биз жакшы дагы пайгамбарыбыздын, сахабалардын тарыхтарын окушубуз керек экен да, жакшы да көркөмүрөөк аткарыш үчүн. Кийим кийинип атканда пайгамбарыбыз кандай кийинген, сүйлөшүп атканда бүт
бүт айтылганда. Эми ошол нерсенин баарын эле пайгамбарымдын сүннөтүн аткарып атам. Аллахым сенин ыраазылыгың үчүн. Сөзсүз биринчи ушуну айткыла. Аллахым ичиңерден, мисалы жаныңарда карасаңыздар, сиздер балким тышка чыгып атканда жаныңызда күйөөңүз, 5 балаңыз, кайнене кайнатаңыз болушу мүмкүн. Сиз тышыңыздан айтпайсыз, бирок ичиңизден күзгө көрүнүп атып, мен Аллахым ыраазычылыгы үчүн сүннөт аткарып атам дегиле. Болду, сизге ошол ибадат болуп кетет. Сиздин жаныңызда 10 чакты подружкаңыз жүрүшү мүмкүн. Сиз тышка чыгарып сүйлөбөйсүз. Соопко айланыш үчүн. Соопко айланыш үчүн ичиңизден сүннөт аткарып атам деп эле ниет кылып коесуз. Ойлоп коесуз. Болгону мына ушул. Көрдүңүздөрбү, ниеттин биздин оюбуздун канчалык динибизде күчтүүлүгүн, канчалык биз атайын барып аткарып отурбай эле оюбуздан ойлоп эле соопторду ала берсек болот экен. Оюбуздан ойлоп эле биз чоң деген соопторго ээ боло берет экенбиз. Ошол себептен ушуга көңүл бөлүңүздөр. Анан башта айтып өткөндөй, биздин жашообуздун жакшы жакка өзгөрүшү Аллах Таалам өзү кайсыл учурда жардам берет экен? Биз жакшы ойлорду ойлонгондо, биз жакшы ниеттерди ниеттенгенде, биздин түшүнүктөрүбүз өзгөргөн кезде, анын үчүн биз атайын аракеттерди кылышыбыз керек. Ал боюнча айтып өттүм. Эми бул сабактан түшүндүңүздөр канчалык биз ниетибиз, оюбуз менен эле жашообузду жакшыртсак болот экен. Биз оюбуз, ниетибиз менен эле жашообуз өзгөрө берет экен да. Биздин эң негизгиси ички дүйнөбүз өзгөрүш керек болот да. Ички дүйнөбүз бул эмне? Ички дүйнө деген бул түшүнүк. Адамдын түшүнүгү качан өзгөрөт? Илим алганда. Азыр мисалы илим алып атасыздарбы? Сиздердин түшүнүгүңүздөр мурдагыдай эмес. Өзгөрдү, башкача болду. Түшүнүк өзгөргөндө адамдын ою өзгөрөт, адамдын ниети өзгөрөт. Көрүңүздөр, ошол себептен илим алуу төрөлгөндөн өлгөнгө чейин парз деп пайгамбарыбыз айткан. Жана Куранда мусулман эркек менен мусулман аял үчүн илим алуу парз деп айткан Аллах Таала. Ошол себептен биз илим алган сайын биздин түшүнүгүбүз өзгөрөт экен. Биздин ой жүгүртүүбүз, биздин аң сезимибиз өзгөрөт экен да. Биздин аңдап түшүнгөнүбүз өзгөрөт экен. Биз канчалык түшүнүгүбүз, аңдап түшүнгөнүбүз өзгөргөн сайын биздин ой ниеттерибиз жакшыра берет экен да. Анан ой ниеттерибиз жакшыра берсе, пайгамбарыбыз иннамал амалу бинният, амалдар ниетке жараша, иштер ниетке жараша болот дегендей, биздин ишибиздин, жыйынтыгыбыздын жакшы болушу биздин башында туруп эле, ошол ишти жасабай туруп эле эмнени ойлонуп атам, ошону суроо бересиңер. Ойлоп аткан нерсеңер жакшы болсо, бул жактан жакшы экен, жакшы жакка баратам деп биле аласыз да. Эгер ойлоп атканың минус болуп атса, сен өзүңдү токтот деп. Себеби азыр сен ушундай минус, жаман нерсени ойлой берсең, ал дагы көбөйөт, ал дагы ошол сфераңда дагы да ошол минус жагы көбөйүп чыгат. Жана мен жакшы ойлонгон сайын, жакшы жакка талпынган сайын мага Аллах Таалам жардам берет деп өзүңөргө айткыла. Ал эми күнүмдүк ниет сооп табууда, күнүмдүк чоң соопторду табууда биздин ар бир кылып жаткан биздин оюбуздан, мисалы, оюбуз түгөнүп калбайт да, дайыма ойлоно беребиз, бир да секунд токтоп калбайт да. Ошол ойлонуп аткан оюбузду дагы биз жаңылашыбыз керек, ибадатка айланышыбыз керек, жакшы нерселерди ойлоп көндүрүшүбүз керек. Анан жанагындай пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп, сахабаларды окуп, билим алып, пайгамбарымдын дуасын окуп атам, пайгамбарымдын сүннөтүн аткарып атам деп өзүңүздөрдү тарбиялаңыздар. Ушинтип биз өзүбүздүн ички дүйнөбүздү тарбиялай турган болсок, жакшы жакка ниеттерибизди өзгөртүп, оюбузду өзгөртүп, жакшы жакка багыттай турган болсок, иншаллах биздин жашообуз акырындап өзгөрүп баштайт экен. Ортодо айтып өттүм го, күйөөгө сенин күйөөң сенин оюң боюнча
начар болуп атса, сен кандай күйөөнү каалайт элең, ошол күйөөң уже эле каалаган күйөөң бар сенде. Анан ошол жакшы күйөөгө кылгандай мамилеңди 4 ай бою кылсаң, мамилеңер, ортоңордо мамилеңер такыр башкача болуп өзгөрүп баштайт. Ошондой эле бул бардык сферада ошондой. Уже эле бар ал сенде. Бирок сен өзүңдүн ошол ой, ниетиң, мамилең менен ал нерселерди түздөш керек болот, Мына ушундай бул сабакты Аллах Таалам сиздерге да жана бизге да бардыгыбызга пайдалуу кылып берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.